Кыргызстанда ким эле ырчынын бир аткаруусуна 2,5 миллион сом төлөп бере алат. Ким эле кызына күйөө бала издеп кастинг жарыялап, ал үчүн атайын алып баруучуларды, ырчы чорчуларды чакырсын. Бул албетте Шаки деген кайман аты менен таанымал олигарх Шаршембек Абдыкеримовдун гана колунан келген. Анткени анын сан жеткис байлыгы бар эле. Бирок Шаршембек Абдыкеримов бизнестерин мыйзамдуу иштетүүнүн ордуна өз кызыкчылыгын өйдө коюп кирген. Издөөгө алынып, бизнес империясы мамлекетке өткөндөн бери унчукпай чет өлкөдө жаткан Абдыкеримовдун акыркы күндөрү биринин артынан бири жарыялаган билдирүүлөрүнүн башкы максатын талдап беребиз. Шаршембек Абдыкеримов же Шаки Кыргызстандагы эң бай 50 адамдын тизмесин толуктачы. Ал аю деп аталган алкоголдук спирт ичимдигин сатып байыганы эч жашыруун деле эмес. Бара-бара аю арагы холдингге айланып, карамагына 50гө чукул ишкана кирген. Мейли арак сатып болобу же башка болобу байсын. Бирок таза, мыйзамдуу иш жүргүзүү мамлекеттин башкы талабы. Бул талапка Шаки жооп берүү иштегенби? Суроо мына ушунда. 3 жыл мурда Ички иштер министрлиги аю заводунда 260 тонна спиртти, ошондой эле жасалма акциздик маркалары бар 13 000 бөтөлкө аракты аныктаган. Ундай көлөмдөгү мыйзамсыз продукция бир күндө эле пайда боло калбасы түшүнүктүү. Бул узак убакыт бою жолго коюлган системалуу иш экени анык. Анткени 260 тонна спирт жөн гана сан эмес. Бул бүтүндөй бир тармактын көлөмүнүн көрсөткүчү. Ал эми жасалма акциздик маркалар мамлекетке түздөн түз зыян келтирип, бюджетке түшө турган кирешелердин көлөмүн азайтат. Шакинин мына ушундай мыйзамсыз иштеринен улам ага кылмыш жаза кодексинин спиртти жана спирт камтыган ичимдиктерди мыйзамсыз өндүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. 2023 болсо Шаршембек Абдыкеримов сыртынан камакка алынган болчу. Былтыр сентябрда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Шаршембек Абдыкеримовго таандык жалпы баасы 10 миллиард сомдон ашык бир катар ири соода оюн зоок борборлору жана өнөр жай объектилери мамлекетке алынганын билдирген. Маалыматта Шакинин бизнеси салыктарды, социалдык жана башка төрөндөрдү төрөөдөн качканын, ошондой эле мүлктүн бир бөлүгүн аффилирленген жактарга каттатып, мыйзамсыз кирешелерди адалдоо үчүн мамлекеттик органдарга жасалма финансылык отчетторду тапшыруу схемасы системалуу түрдө иштеп киргени аныкталганы айтылган. Ошол учурдан азыркы учурга дейре баякы шакылдаган Шакиден эч бир кабар жок болуп кеткен. Убакыт өтүп, коомчулуктун көңүлүнөн бир топ четтеп калган. Бирок акыркы айларда өлкөдө кадрдык өзгөрүүлөр башталгандан кийин анын кайрадан эл арасында көрүнүп, үн ката баштаганы байкалууда. Биринчи бизнесимден, ден соолугумдан, үй бүлөмдөн айрылдым деп лирикалык кат жазган. Өлүм менен жашоонун ортосунда жатканда баарына башкача көз караш менен карай баштайт экенсин деп коюп, кайра эле байлыгын кайтаруу аракетин көрүп жаткандай. Ага кийинки президентке кайрылуусу далил. Бул ирет абалдан пайдаланып, элдин сезими менен ойноп, мыйзамсыз жасаган иштерин актоо аракетин көрүп жаткандай. Белгилей кетсек, буга чейин Садыр Жапаров ММКларга берген маегинде аю компаниясынын спирт жана арак чыгаруучу заводдору мыйзамдуу түрдө мамлекетке өткөрүлгөнүн айткан. Ал компанияга мыйзамдуу иштөөнү талап кылышканын, бирок натыйжа чыкпаганын билдирген.